Достор, сүйінші! Кыргызстанда тартылған жап-жаңа мультсериал жақында. Келді, ким барымыздан тест ұшқарын көрөбүз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын колдоосу менен Улуттук канал жана Баластан каналы Козулар аттуу мультсериалдын премьерасын тартуулайт. Жакында көрө аласыздар. Ачылбаган сандыкта бычылбаган кундуз бар. Балким сиз балаңыздын талантын байкабай жүрөсүз. Самат Эркинбеков жаңы достору менен. Абдуразак акам, Абдурахман ака, Касу, мен, Диндар, Такужесте, Майрамбеге аштап, Үрда деп чыгарга. Жаңы сезондо жакында. Келди кезек керегине жарасын, күтөт элим азыркынын манасын. Кыргызыма байыртан баана болгон эр манасын. And we are very pleased to meet you. Румузумуз эсе бирликте экен намаалубуз. Республикалык манастануу интеллектуалдык таймашы жакында Улуттук каналда. Биз жаңыландык. Улуттук каналда тулпар жаңы долбоору. Жакында. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Менин айылым өзүнүн бир чоң тарыхы бар айыл. Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси. Чыгармачылыгын эле багып жашап жүргөн адам катары тааныйм. Өзү туулуп өскөн Чырпыкты айылынан даярдалган бейне көрсөтүүсүн 2 сентябрь күнү кечки саат 20:18 Улуттук каналдан көрө аласыздар. Жаралуу, эр жүрөк, баатыр, айкөл, мекенчил. Манас эпосын бүгүнкү күн менен салыштырып баяндаган ошой көрсөтүүсү. Ийгиликке жетелеген узун жол. Жаратмандык жана кесипкөйлүк. Ар тармакка чыйыр салган ийгиликтин сыры. Улуттук каналда жаңыланган ийгилик башаты. Биз менен сапарлаш болуңуз. Ага ине ынтымактуу болсо, ат көп. Абысы ынтымактуу болсо, аш көп. Кыргыз макалы.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрөрмандар. Ар бир күндүн кызыктуу бир жагы бар. Ал күндөрдү көргөн багы бар дейт. Ал ошол бактылуулардын катарында сиздер менен таң эрте саламдашып, жакшы күн баштап атканыбызга кубанычтабыз. Короз кыйкырбызга таң атат дейт. Анткени жамананын жамааты кайрадан кызматта. Арыбыңыздар, ардактуу телекөрөрмандар, кутмандуу таңыңыздар менен. Ар бир адам агарып аткан таң менен биргеликте жакшы кыялдарды ойлоп, жакшы ой максаттарды коет дейт.